жаңы система сунушталгандан кийин, мыйзам кабыл алынгандан кийин кандайдыр бир эме бар, мындай аракеттер пайда болуп калды. Көп айымдар мен катышам деп өздөрүн уже азыр айтып атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай да баягы конституциялык мыйзамда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо ал чене мындай твердая квота деп коебуз да, мындай мыйзамда. Мисалы үчүн азыркы баягы 7-чи чакырылышта, мисалы үчүн аялдарды ушул 4-чү позицияга койбосо, борбордук шайлоо комиссия ушул партиялык тизмени кабыл кылбайт. Анан кийин шаардык кеңештерге дагы шайлоо болсо, ал 3-чү позицияда деп биз белгиленгенбиз ушул мыйзамды. Аны сактабаса партия, аны кабыл кылбайт. Айылдык кеңеште дагы квота 1-чи ошол аялдарга, кандидат талапкер айымдарга ошол эмелер бөлүнөт.